Ovada London, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Россиячыл жикчилдер Украинада өз шайлоосун өткөргөн соң, Москва менен Евробиримдиктин жаңы дипломатиялык кайма-айтышуусу. Буркина Фасо, ачуулуу наразылыктар. Көптөн берки президент кызматтан кетип, армия бийликти убактылуу өкмөткө өткөзмөй болду. Кытай, бул кирүүгө тыюу салынган шаардын макети эң ири фильм студиясында курулду. Бул студия Голливудтан ашалабы. Украинанын түштүк чыгыш тарабында өзүн-өзү жарыялаган эки республикада болгон жекшемби күнкү шайлоодон кийин козголоңчулардын лидерлеринин Киевдеги өкмөт менен сүйлөшүүгө мандаты бар, дейт Россия. Украина өкмөтү шайлоону шылдың деп сыпаттаса, Европа биримдиги аны аймактагы тынчтык үчүн жаңы тоскоол катары мүнөздөдү. Мындай жыйынтыктан эч ким күмөн санаган эмес. Донецк элдик республикасынын премьер-министри делген Александр Захарченко чоң айырма менен жеңип чыкты. Ал Киев өкмөтү менен эгемен мамлекет катары сүйлөшүүгө даярдыгын айтты. Киевдин бизге карата саясаты алигиче түшүнүксүз болуп жатканы өкүндүрөт. Биз канчадан бери сүйлөшүүгө даярбыз. Алардан акылга сыя турган жооп күтөбүз. Шайлоо аймактагы чыңалууну мурдагыдан да күчөттү. Евробиримдик добуш берүүнү мыйзамсыз деп сыпаттап, сентябрда жикчилдер кол койгон тынчтык келишимине шек келтирет деди. Москва болсо шайлоону кубаттап чыкты. Ал ортодо жергиликтүү тургундар эми тынчтык орноор бекен деп турушат. Биз тынчтык орносо, аймак гүлдөп өссө деп тилейбиз. Баары жакшы, баары тирүү, эч ким өлтүрүлгөн жок. Мындай кырдаалда тынчтык өкүм сүрөт деп айтуу да кыйын. Апта соңунда кармаш токтогон жок. Украина армиясы бир канча аскери набыт болуп, айрымдары жаракат алганын билдирди. Жергиликтүү жана батыш журналисттери Орусия тараптан жоокерлердин жоон тобу жана аскердик жабдыктар келгенин кабарлады. Көпчүлүк эл ыктымал аскердик аракеттерден кооптонуп турат. Буркина Фасо өлкөсүндө оппозициячыл партиялар менен армиянын ортосунда дагы сүйлөшүү өтмөй болду. Армия бийликти биримдик өкмөтүнө өткөрөрүн убада кылды. Жекшембиде аскер өкүлү армия бийликке умтулбасын билдирген эле. Өткөн аптада Блейз Компаория президенттиктен чегинген. Африка биримдигинин коопсуздук кеңеши да кризисти талкуулоо үчүн жолугат. Буркина Фасонун Борбор шаарында кырдаал курч. Улуттук телерадионун алдындагы демонстрацияда аскерлер ок чыгарышты. Анда оппозициянын эки лидери колдоочуларына кайрылуу жасоого аракеттенип жаткан. Анын кесепети коркуу жана башаламандык. Армия бүтүндөй улуттун атынан аракетке өткөнүн айтууда. Демонстранттар муну бийликти басып алуу деп сыпатташат. Биз демократиянын жеңишин сактап калгыбыз келет. Элге демократия керек. Чыккынчылыкка жол жок. Жүздөгөн адамдар колдоо көрсөтүп Борбор шаарынын так ортосуна топтолушту. Алардын көбү бир канча күндөн бери көчөдө. Наразылык президент Блейз Компаория 27 жылдык башкаруудан кийин өз мөөнөтүн узартууга аракет кылганда башталган. Ачууланган митингчилер жума күнү анын кызматтан кетиришкен. Бирок анын ордуна армия ишке киришти. Улуттар уюму бул кадамды айыптап, санкциялары менен коркутууда. Армия убактылуу өкмөттү түзөбүз деп убада берип жатат. Бирок демонстранттар демократиялык өзгөрүүлөр байкалганга чейин айтканыбыздан кайтпайбыз дешет. Ансыз да алсыз улутту эми бүдөмүк келечек күтүп турат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндөн башка кабарларынын тизмеги. Германиянын канцлери Ангела Меркель Европанын башка өлкөлөрүнөн агылган миграцияны чектөө аракети Британияны Евробиримдиктен бир атылуу четтетип салышы ыктымал деп Британ премьер-министри Дэвид Камеронду эскертти. Кабарларга ылайык Меркель айым эркин кыймыл аракеттин негиздерине шек келтиргенден көрө Британиянын өзү Евробиримдиктен чыгып кетүүсүн артык көрөрүн айткан. Гонконгдо 2 аялды өлтүргөн деп айыпталган британдык банкир сот алдында жоопко тартылууда. 29 жаштагы Рорик Жаттинг ишембиде камакка алынган. Анын батиринде секс кызматкери деп кабарланган 2 индонезиялык аялдын өлүгү табылган. Бирөөсүнүн денеси 6 күндөн бери чемоданда жатыптыр.
Калифорнияда Virgin Atlantic космос кемесinin кыйроосун иликтеген уюм кемени төмөн карай багытка салган механизм өтө эрте иштеп кеткенин билдирди. Бирок анын кырсыкка кошул ташыл болгонун айтуу али эрте, деди транспорт коопсуздугу боюнча улуттук комиссиянын аткаруучу директору. Virgin Galactic болсо, коопсуздук анын көңүл чордонунда болгонун жокко чыгаруу чындыкка жакындабайт деп ишендирүүдө. Африканын футбол конфедерациясы Африка улуттар кубогун башка убакытка жылдырбай турганын тастыктады. Мелдештин уюштуруучусу Марокко Эбола вирусунан улам оюнду жылдырууну көздөгөн. Эми бул өлкөгө оюнду өткөрөрүн тастыктоо үчүн 8 ноябрга чейин убакыт берилди. Турнир 17 январда башталууга тийиш. Кытай бир ишке көңүл бурса, аны зор кылып жасоого умтулат эмеспи? Өлкөнүн чыгышында деңиз жээгинде турган Хэнгдян шаарчасында дүйнөдөгү эң ири киностудия салынды. Анда кирүүгө тыюу салынган шаар жана эски жайкы сарай сыяктуу Кытайдын белгилүү жайларынын макети кадимки көлөмүндө курулган. Баатыр сыяктуу тасмалар ушул жерде тартылмакчы. Кытайдын Голливудуна BBC кабарчысы барып келди. Империялык Кытайдын көчөсүнөн бир көрүнүш. Тарыхый драмалар, аскердик тасмалар дал ушул жерде, Хэнгдян студияларында тартылган. Аны Кытайдын Голливуду деп атап коюшат. Бул дүйнөдөгү эң чоң чеп деп саналган Бейжиңдеги тыюу салынган шаардын анык көчүрмөсү. Хэнгдян 1000 гектардан ашык аянтта жайгашкан. Голливуддагы Universal жана Paramount студияларын кошкондо мынча аянт чыкпайт. Студияны көрүү үчүн жыл сайын 11 миллион турист келет. Бул сан чыныгы тыюу салынган шаарга келгендерден 3 миллионго гана аз. Адатта уйкудан ойгоно албаган шаардын дээрлик ар бир тургуну эми шоу-бизнеске аралашууда. Шаарда толуп өскөн Чен Ланжи Кытай жылдыздарына кийим тигип берет. Ал көптөгөн белгилүү адамдарды көрүп өтүп, азыр өтө кызыкпай калганын айтат. Мунун өзү деле аймактагы чоң өзгөрүүдөн кабар берет. Хэнгдян кичинекей шаар болчу. Киноиндустриядан улам көп өзгөрүү болду. Туризм өстү. Мурда биз жумуш издеп башка жакка барсак, эми эл өзү эле келе баштады. Кытай менен АКШга окшоп бул династия аскерлери маданий үстөмдүк үчүн кармашып жатышат. Эми Кытайдын Голливуду чыныгы Голливуд менен атандашаларын жакында билебиз. Спорт. Манчестер Юнайтедтин менеджери Луи Ван Гал Манчестер дербиде коргоочу Крис Смолдингдин оюндан чыгарылышы акылга сыйбаган иш болду дейт. Смолдинг 2 сары карточка алып, оюндун жарымына жетпей чыгарылган. Андан кийин Сергей Агуэро 1 гол тээп Сити 1-0 менен жеңди. Бүгүн Премьер Лигада Кристал Палас Сандерленд менен Селхерст паркта ойнойт. Чемпиондор лигасы. Ишембе күнү F группасында күтүүсүз жерден Селта Вигого утулуп калгандан кийин Барселона эми Аякс менен оюнда утсам дейт. Ишембедеги жеңилиш Луис Суарес Барселона үчүн ойногон катары менен 2 матчта утулду дегенге жатат. Аны жайында Ливерпулдан $120 миллион чакырып алышкан. Нью-Йорк шаарындагы марафондо 2 кениялык Уилсон Кипсанг жана Мэри Кейтани алдыңкы 2 орунду ээледи. Кипсанг финишке 2 саат 10 мүнөт 59 секундта келди. Бул 1995 жылдан берки жеңүүчүлөр арасындагы эң төмөнкү көрсөткүч. Марафон башталганда саатына 45 км ылдамдыкта шамал жүрүп жатты. Бийиктиктен корксоңуз, бул тасманы карабаңыз. Чикаго шаарында америкалык Ник Валенда эң бийик тартылган аркандын үстүнөн басуу боюнча рекорд койду. Ал ас келгенсип көздөрүн таңып алып, асман тиреген 2 бийик имараттын ортосунан басса болобу. Шамал саатына 40 км ылдамдыкта аркырап турганын элестетип көрүңүз. Жүрөк титиреткен бул тасма интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Жаңылыктарды тааныштырган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.